Здравствуйте, мое имя Александр, это Адилет. Наша компания называется ООО «Маршал Строй», и нам требуются сотрудники. Сегодня по Москве у нас 35 объектов, в Питере около 10 объектов. Нам необходимы слаботочники и электрики. Оплата раз в неделю, все оплата на карту, официальное трудоустройство, либо через самозанятых. Ассаламу алейкум, туугандар. Бизге азыркы учурда жумушчулар керек. Бизде Marshall Строй деген компаниябыз. Азыркы учурда 180 адам биз менен договор менен иштешип атышат. Биз договор беребиз, акчалар картага түшөт, баары официальный болот. Бизге азыркы учурда слаботочник, электрик балдар керек. У нас телеграм-канал свой, вот есть, но у нас на данный момент там не особо большое количество подписчиков. WhatsApp полностью максимум забит. На сегодняшний день у нас работает около 180 человек, это на всех объектах, но этого недостаточно. В течение 2 месяцев нам нужно плюс 200 еще сделать. Это объекты Тула, Москва и Питер. Москвада, Питерде, Тулада жашаган туугандар болсо, кайрылсаңыздар болот. Астына телефондорду таштап коебуз. Баары официальный болот иш. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен дегеле Россиянын булуң бурчунан көрүп жаткан менин мекендештерим, амансыздарбы? Лайктан бирден басып, жакшы комментарий жазып, жумуш издеген бир туугандардын контакттарына, наркы-берки халтыра группаларына жетип түшсүн. Барсын туугандарым. Бул жерде чоң объектке аябай көп биздин бир туугандар керек экен. Жумуш издеп жүргөндөргө аябай жакшы мүмкүнчүлүк болот. Биздин негизги максат элге маалымат чыгарып коюу. Чындыгында иштебештик, ал ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнүн иши. Документациялары бардыгы белгилен үчүн маалыматты жеринен иштеген адамдардан чагылдырып чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Бул жерде азыр Нурбол ушул жердин чоңдорунан болот экен. Кандайсың? Иштериң жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасыңарбы? Бизде аябай көп мекендештер көрүп атат учурда. Кандай жумуш иштейбиз? Жумуштун күнүнө канча саат? 6-1би же 7-0бү? Эл менен амандашып, кенен ошолор боюнча сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Кыргыз элим. Биз Москва шаарында бизге жумушчулар керек. Биз иштейбиз. Слаботочка, электрик. 9-дан 6-га чейин 1 саат обед. Формалар берилет. 1 саат обед. Ошол бизге керек жумушчулар. Канча саат болуп калат? 8 саат, 9-дан 6-га чейин. 8 саат болуп калат. Жумуш негизи кандай? Жумуш негизи жеңил эле. Кыйын эмеспи? Кыйын оорчулук оор эч нерсе көтөрбөйсүң. Бардыгын өзүбүз көргөзүп үйрөтүп алабыз. Балдар бар, эч нерсени билбеген балдар болсо деле биз үйрөтүп ала беребиз. Специалист балдар керек эмес, анчалык. Специалисттер деле керек. Ошо өзүбүздүн Билбесе деле боло берет деги. өзүбүз фирманы ачалы деп атабыз. Аз калды. Marshall Строй. Жакшы. Бардыгы официальный документ менен. Бул жерде азыр торговый центрде жумуш иштеп атыпсыздар да, мына карагыздар. Ооба. Торговый центрдебиз. Аябай чоң. Метронун жанында экен. Ооба, метронун жанында. Москвада канча точкаңар бар? Маяка карап көргөзөлгө анда жүрүңүз. Москвада 20-30 точкалар бар. Ар кайсы метрода, да. Сиздер өзүңүздөр карайт турган. Өзүбүзгө карайт. Өзүңүздөр бул компанияны канчасынан бери билесиздер? Канчасынан бери иштеп келесиздер? 2 жылдан бери иштеп келатабыз. Биз башында келгенде эле айткан, бир жумада бир зарплата, эч кимди алдабайт деп. Ошол бир жума сайын акчабызды алабыз. Баары жакшы. Негизи стройкада алдагандар аябай көп кездешет, билесиз да. Алар неден болот, келип чыгат деп ойлойсуз? Оюңузча. Билбейм эми ал нерсени. Биз Кудай сактасын, болгон эмес, болбойт дагы деп ойлойбуз. Негизинен ошол жумуш бергенде ошол жумушту аткарып, анан план толгон болсо, анан бул жактан сделкалар бүтүрүн акча берет негизичи. Көп учурда күнүмдүк дегенде мен өзүмдү айтып коеюн. Жанагы акча берет деп туруп эле иштебей, бекитип, эс алып турган жүргөн учурлар болот да. Ошон үчүн анан бербей калабы деп ойлойм да. Жөнөтчүт, андай ситуациялар да болот. Кудай сактасын. Жакшы. Бизде полный официальный документтер керек. Эмне документтер керек эми ошол? Медкнижкадан башкасын бардыгы эле керек. ИНН, ЧИНИЛС, перевод, паспорт. Регистрация жатакана тамак аштар кылып бересиңер же кандай ал жактары? Документте тамак аштары жок, квартира ар бир адам өзүнө.
биз жумуш менен камсыз кыла алабыз. Жакшы. Анда эмесе могу жерде иштеген видеого түшүп, комментарий берем дегендерден онда интервью алалык. Агабыздын иштегенине 1 жылдын жүзү болуп калыптыр. Ассалам алейкум. Алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасызбы? Иштеп атабыз. Жумуш боюнча ролик тартып жүрөбүз. Как эмнеси айтып бересиз? Эмне жумуш аткарасыз? Айлыгыңыз кандай? Кандай шарттар болуп атат? Жумуш оорубу, жеңилби? Эл менен амандашып туруп. Ассаламу алейкум. Жумуш жакшы эле. Эмне иштери кыласыз эми буякта? Биз ошо слаботочкада иштейбиз. Лоток коебуз. Кабелдер тартабыз. Перфораторлор менен иштейткенсиздер да? Өзү да. Айлык кандай сиздики? Айлык ошо күнүнө 3,5 Канча күнү бир алатасыз? Жумасын алабыз да биз. Задержка болсо керек эми. Ичине. Канча күн болуп атат? Эми бир жума. Канча жылдан бери иштейсиз? Ошо 6 айдан бери иштеп 6 атабыз. ай. Жумуш негизи кандай? Жумуш жакшы эле болуп атат. Жеңил. Жеңил. Канча саат болуп атат жумуш? 8 саат. 8 саат абет. 7 саат. 8 саат иштейбиз. 1 саат абет кылабыз. 9 саат иштейткенсиздер. Метрого жакын экен да? Ооба, метрого жакын. Сунуштайсызбы бизди көрүп аткан бир туугандарга жумушка Иштейбиз, келсе? келгиле, иштегиле. Результат көргөнүз керек да эми буякта туурабы? Ооба. Время өткөрүп, күнүң төлөйткөн деген менен результат болбой калса дагы бирсе, а? Ооба. Кечирээк текшерип алса керек ар бирине. Ооба, текшерип алат. Агабыз дагы көптөн бери иштейт экен. Жумуш боюнча реальный болжоп айтасыз. Болгондо айтасыз ойлойсуңуз. Соңғы урматтуу мекендештер жерде иштер. Мына ушул жерде иштегенибиз уже 1 жыл болуп калды слаботочкада. Эмне болот экен? Биз мына лотоктор жасайбыз. Молдоп коесуздарбы? Слаботочка мал. Лоток, кабелдер тартабыз. Монтаж кылабыз азыр. Иш жакшы жүрүп жатат. Күнү канча аласыз? Күнүнө 3,5 миң. 3,5 миң. Убагында берип атабы? Убагында берет, неделяда, ар неделяда расчет берет. Трудовой договорду алгансыңарбы? Трудовой договорлор бар. Официальный жумуш жакшы. Мындай задержка жок. Задержка болсо 1-2 күн болот. Иште болот ал. Ойт деп койгон. 1-2 күн болот жумуштачы. Жумуш негизи кандай? Сизге жагабы? Досторду таткандарсыз, жакшы, туугандардан. жакшы. Ооба, досторду тарттыгым. Жакшы, бардык жерде жакшы. Жумуш вагон берген, вагон таза. Кийим чечингенге Кийим тамак чечинген микроволновка, тефалдар алып келип берген. Начальниктер өзүбүздүн кыз балдар жакшы бардыгы, коллектив өтө жакшы. Келип иштесе болот, ким иштесе, келип иштесе болот. келип иштей албай кеткендерге эмне дейсиз? Ошондой балдар болдубу негизи иште? Жок, андайлар аз болду окшойт. Келип эле мындай, мисалы, келип эле билбеген балдар келип калды, эми үйрөтүп, колдон келишинче азыр бардыгы эле уже специалист болуп калышты. Ошондой жакшы. Негизи иштейм деген адам бардык жерде өзүнүн ордун таап кетет негизи. Ишке жанагы жок адам. Туура. Иштен ишти андап, иштен ишти жамандап жанагы жүргөн адамдар да көппүз да. Ошого айтайын деген. Жумуш кандай болду ат сизге? Реклама тартып жүрөбүз. Жумуш жакшы болуп Болгондо атат. айтып бериң бирок. Жумуш жакшы болуп атат. 1 жылдан бери иштеп атабыз. Эмне иш аткарып атасыз? Эмне иш? Слаботочка, кабель тартабыз. Кыйын эмеспи? Жок, кыйын эмес. Жеңил. Перфораторларды берет ал, мындай специалист берет экен өзү. Берет специалист. Трудовой договор берет. Официальный иш. Просто жатакана немелер жок. Тамак аш өзүңдөн. Ошол. Сиз бул жакта семейныйсыз. Семейный мына. Квартирасында жашайсыз. Жакын арада квартиралар болуш керек мо метродо дагы, Бар. Семейный жагындар. Бар. Жакшы экен, үстү жагы экен. Жамгырдан дала, шамал жок. Жакшы Салкын жер экен. Жакшы иш, жеңил иш. Айлык кандай болот сиздики? Канча аласыз? 3,5 миңден алабыз күнүгө. Кандайлар кандай сиздики? 9-дан 6га дейин иш болот. 5-2 иштеп атасызбы, 6-1би? 6-1. Воскресенье адам. Кудайберди агабыз ушул объекттин бригадир экен. Ассаламу алейкум. Алейкум. Иштериңиз жакшыбы, иштеп атасызбы? Шүгүр, Аллага шүгүр. Канча адам иштейт буякта? Где-то аз Канча адам бизде керек сиздерге? адам көп эле керек бизгечи. Адам канчалык көп болсо, Москва боюнча полный эле иштейбиз. Бу жерде где-то 15-20 адам иштейбиз. Да, бу жерге деле адам алабыз. Башка объекттерге деле ар бир метро деле бар да, иштесе болот да. Чеке жактарда бар. Метро каерде жакыраак болсо, ошол жерлерде иш кылып беребиз да. Эмесечи адам көп керек. Мына ошол эле биздин мына слаботочка эле, кабель монтаж кылмай, датчик коймой. Иш өтө деле кыйын эмес, жеңил эле иш. Иштесе зарплатасы жумасына бир жолу берилет, жумасыначы. Алдабай трудовой договор алам дегенде, иненен полный документ жасайбыз, трудовой договор алып беребиз.
полныйча. Ошол негизинде продление кылса болот. Продление кылса болот, ошо негизинде регистрацияны 9 айга эме кылсаңыздар болот. Ошол иш өтө деле жеңил эмес, опыт деле керек эмес, опытты балдар өзлөрү үйрөтүп алат эгер эме болсочу. Опытым жок десе. Опыты жок дегендер деле келерсиң, бригадирлер бар үйрөтүшөт. Ар бир объекттенчи, мисалы үчүн монтаж кылгыла деп, датчик койгула деп үйрөтүп коет, өзү зарплатасы барып көтөрүлөт, 4000ге чыгат деп атат эмелерчи. Ошол иш жеңил эле келсеңер болот ошо иште. Өзүңүз канча жылдан бери иштейсиз ушул фирмада? 1 жылдан ашып калды уже, 1,5 жыл болуп калды. Жакшы. Жакшы эле төлөп атат, зарплаталарын алдабайт, эме кылбайт. Мына ушундай мекендештер колдон келишинче жеринен чагылдырып берүүгө аракет кылдык. Түшүнбөгөн суроолор болсо чалып байланышасыздар. Номерлерди коюп койдук. Кимдин номерлери коюлду? Биздин өзүбүздүн эле иштеп аткан Абделкадырдын балдарынын Кыргыз номери, балдардын кыргыз эле балдардын номерин коюп коебуз описанияга. Ошондой эле WhatsApp группабыз бар, Telegram группабыз бар. Описанияга калтырып коебуз. Комментарияга Ошол да жака кошулуп коюңуздар. Жумуштун баардыгы ошол жака чыгып турат. Көрүшкөнчө анда мекендештер, мурда Ассаламу кийин алейкум. ооба иштеп жүргөндөр болсо, жазып коюңуздар компания боюнча, мынакей жумуш боюнча. Мурда эми көп адам иштеп кетти дедиңерби, кышта делечи, ошол көрүп калса жазып калышат. Көрүшкөнчө анда лайктан басып, жакшы комментарий жазып коюңуздар. Андан көп мекендештер мага айтып атат, жумуш роликтерин тартты. Ошол төлөө договор берилген жумуштарды карап тартып атабыз туугандар. Ошол иштебестик, ал ар бир өзүнүн жеке өзүнүн иши, биздин максат чагылдырып коюу. Канал каттала кетиңиздер. Кыргызбай YouTube каналы ар дайым жеринен чагылдырып берет. Ассаламу алейкум.